Супер ТВ каналы аянычтуу тагдыр ээлеринин тагдырын баяндоону дагы да болсо улантат. Биздин редакцияга 29 жаштагы Айзат аттуу айым кайрылган. Ал 2 баланын энеси, жаш эрмек десек дагы болот. Учурда Батыш автовокзалынан алыс эмес жерде атайын Батырде жашайт. Бизге байланышкан болчу. Учурда макарон болсо майым жок, май болсо нан жок. Балдарымдын ачка болуп атканын көрүп жүрөгүм эзилип кетип атат. Сураныч эмне болуп болсо да чагылдырып берип койгулачы. Кичинекей болсо дагы акча керек болуп атат. Иштей албай атам. Балдарым 3-тө, 4-тө депчи. Азыр биз атайын Батыш автовокзалынан алыс эмес жердеги Батырге келдик. Айзат жашаган. Саламатсызбы? Сиз менен байланыштым мен, Саламатсызбы? Айзат учурда 29 жашта, 20 жашында турмушка чыгып, жолдошу менен 5-6 жылдай убакыт жашап, андан кийин кайын журтунун кийлигишүүсү менен жолдошу экөө 2 ажырым жолго түшкөн. Учурда 7 айдан бери мына ушул жерде, Борбор калабызда 4 анан 3 жаштагы кичинекей ымыркайлары менен күн кечирет. Кайсы жактын кызы болосуз? Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүм Оштон, өзгөндөн болом, Назакеден. Ошо жакта окуп, 5-класска чейин ошо Ошто өзгөндө окугам, Айылда эле. Анан 5-класста өзү кичинемде мамам, өзүмдүн апам каза болуп калган да. Анан 5 жашыңызда? Мен вообще мынтип көргөн эмесмин. Тирүүсүмчү. Анан ошо мен кичинемде эле каза болуп, мындай түрүүнчө несин көргөн эмесмин да. Анан мен 5-класска чейин атам колунда чоңойдум. Анан 5-класста окуп атканда бир айылда шежебизге кошуп эле Россияга жөнөткөн нянка кылып бала караганча 4 жыл жүрдүм. 4 жыл болоюн деп калганда уже Кыргызстанга келип, Айылга келсем уже атам үйлөнүп, айылда ошо үйлөнүп жашап калган да. Анан бир туугандарыңыз барбы? Бир туугандан жок. Үйдө жалгыз эле кызмын. Атам үйлөнгөндөн кийин үйгө да батпай калдым, анан өзүмчө иштейм деп. Өзүмчө иштеп, ушу кафеде постамойка болуп, пол жууп, анын арасында туалетте техничка болуп да иштеп аттым. Анан ошентип кафеде иштеп жүргөн убагымда мен турмушка чыктым да. Ошол жакта таанышып калдыңыз, Жок, таанышкан эмесмин. Негизи кафеде иштеп жүргөндө көрүп жүрүшкөн мени. Мен кафеде техничка болуп, паста жууп, анан столда жыйначумда залга чыгып алыпчы. Столда жыйнап, ошентип иштеп аткам. Ошентип иштеп жүргөндө ал жолдошум мени көргөн экен, бирок мен таанычу эмесмин да. Анан ошентип 1-2 жолу көргөндө эле ала качып алган. Экөөбүз башында жакшы эле жашачубуз. Мындай урушуп, неси жок элечи. 1-2 айдан кийин ичип, ошентип кол көтөрүп баштады да мага. Жашабай кетип калайын десең деле, сен аны үйгө барсаң, үйдөгү апаңа батпайсың. Амтип өзүң жашасаң, өзүң кыйналып каласың да. Анан ошентип ишенип, жолдошум мындай ичсе деле мынтип жашап кетем, түшүнүп кетет бир күн деп үмүттөнүп жашадым да. Кошо 1,5 жылдан кийин кызым боюмда болду. Кызым боюмда болуп, кызымды боюмда ар кезде деле өзүм иштеп жүрдүм, ошентип пойлага чыгып, жан багыш керек болду да. Биз үйлөнгөндөн кийин бөлүнүп чыкканбызда квартирада жашачубуз. Төрөгүчөктү ошентип пойлада иштедим, боюмда болуп, тоже кызымды деле 7 айлык төрөдүм да. Ошентип жумушта иштеп жүрүп. Анан кайын журтум ошодон уже бизге кийлигише баштады да. Себеби эмне болду? Эмне деп кийлигишип атты? Сизге наразы болуп атты да ошондо, баласына эмес сизге наразы болуп атты же сиз экөөңүздөргө? Жок, мага наразы болуп. Себеби мен өзүм баласы иштебей үйдө отурган, анан өзүм иштегеним, мен айылга алар мынтип айылга сал, акча сал дешчү да, башында биринчи турмушка чыкканда айылга акча салып, ошентип иштеп жүргөндө акча салып жардам берчү.
Анан ошодон уже кайынжутум аралаша баштады да. Сенин туугандарың эч нерсе алып бербейт. Хотя бы элдин ата-энеси же туугандары бир мал энчилеп, сен уже балалуу болдуң, сага эмне беришти деп ошодон эле уже нааразы боло баштады да. Сен уже мындай башкалардын ата-энеси эле күйөө аласың, ошентип машина алып берет экен, үй алып берет экен. Ушу кызым бактылуу болуп жашап кетсин деп кайынжуттары ошентип сыйлайт экен. Сен үйүңдөгүлөр эмне алып берди же кыйратып эмне берген жок, кыйратып деле сеп берген жок, эч нерсе жасап келген жок деп. Апам да кичинемде каза болуп калып, атам эми эркек киши болуп, эмне кылышкан жок да бизге. Биз кайынжутубузга бере турган анчалык эмнебиз деле жок болчу, шартыбыз делечи. Главный жашап кетиш керек болду да мага. Сиздин кайнэжеңиз, кайынсиңдиңиз, кайненеңиздин сизге болгон нааразычылыгы сиздин акча таппай атканыңыздан, сиздин үй бүлөңүз сизди турмушка узатканда сизге сеп бербегенинен улам болуп атат да. Бардыгы ошо акча маселесине барып такалып атат. А сиз жана айтып атпайсызбы? Кадр сыртында биз келгенде кичине койурашып сүйлөшүп калдык. Анда айттыңыз го, кайын журтум айылдын алдыңкы үй бүлөсү депчи. Эмнеге аларга акча керек болду? Жок, эми алар уже мынтип оюнда биз иштеп аларга мал сал кылып берип, мындай элдин көзүнө көрүнүп жашаш керек болду да аларгачы. Менин туугандарымда андай шартыбыз жок болду. Алар мал алып берип, ушинтип энчилеп берип, өзү карапайым эле жердин несим да. Сен балам окутуп алгансың, баламды алдап эле тийгенсиң деген сөздөр көп болду ортобузда делечи. Анан башында балалуу боло электе деле ушин тасылып жүрдү да. Сен колунда жок жердин кызы экенсиң, колунда баз жердин кызы болсоң мен ушин башка колунда баз жердин кызын алып берет элем. Эл караган бетибизди жер караттың деп ошого чейин эмне болду да кайненемчи. Мынтип намыстанып, мени келин кылгандан ошончо намыстанып жүрдү да. Кызым 1,5 жашта ажыраштык. Балам 2,5 айлык боюмда ар кез болчу. Баласын көрө элекпи? Жок. Анан баламды төрөгөндөн кийин эге келип, экинчи радиомдо төрөдүм да. Агача мен жолдош менен ажырашканда бара турган жерим действительно жок болду да. Анан могу Фучкада жашачум жанакындай кыйналган, бара турган жер жок аялдар жашайт го. Ошондой милосердие деп коет. Жалгыз бай аялдар баласы менен жашайт. Ошо жерге кирип жашап калдык кызым экөөбүз. Бара турган жерибиз жок, жаныбыздан мынтип жан бага турган шартыбыз жок болуп калды да. Бул ооруган үчүн биз ошо милосердиядан чыгып өзүбүзчө жашаган аракет кылдык да. Мен өзүм бага алам деп, өзүм карай алам деп. Буну больницадан чыгаргандан кийин уже мынтип ичип жеп, же квартирабызга төлөгөн эч нерсе жок калганынан бул экөөнү алып алып ошентип неге чыгып баштадым. Мындай уборкага буну алып барып жаныма жаткызып коем. Көбүнчө бул баланы өзүм жанымдагам да, кийин соседтерге таштап коюп ишти не кылып жүрөм да азыр. Апа мен деле ушундай тамак жейинчи, бизге деле ушундай алып бериңизчи деп. Анан айла жок барып сурайм. Кичине берип турсуңчу ушундай тамак жегиси келип атат экен, алып бере албай атам депчи. Бул жерде жаш балдар деле бар. Анан жаш балдар банан жесе, банан жейт элем. Ошо кызым түшүнүп калганда, апа биздин акчабыз жок эмес, эч нерсе жей албайбыз депчи. Азыр уже магазинден карыз калып жүрчүбүз, анан карыз калганда деле магазин уже карызың көйүп кетти. Карыз бере албайсың, сен иштебей атсаң, анан кантип төлөйсүң, кантип бересиң деп уже магазинде бербей калды бизгечи. Башына ушундай картошка, пияз, алып кеттик, туруп жечүбүз. Азыр уже эч нерсебиз калбай, соседтерден сурап жеп калдык да. Магазинден деди жалтырап мынтип хотя бы нан менен май берип туруңузчу, же бир картошка берип туруңузчу деп алам да. 1-2 картошка алып ушуларга куруп берем. Же 1-2 жумуртка алып кайнатып берем, анан ошого если магазин бербей калса, айла жок соседтерден сурап жейбиз. Ушундай жегиси келип атат, кичине берип туруңузчу. Нем жок болуп атат азыр.
Үйдө отурганымды баары эле билет, соседтерибиз делечи. Бул кулсага тойбогондон да ошентип тамак жейм деп ыйлайт, сурапчы. Анан уже айла жок соседтерден сурап берип кулсан той кылышка аракет кылам да. Соседтерден сурайм, мурунку мында могу заводской поселокто жашагам да. Ал жерге эски соседтердин үйүнө барып чай ичип келебиз да. Үйдө уже эч нерсе калбай калган да. Ысыкта пойлага дагы чыга албайтам да, бала мененчи. Балам бирөөгө каратайын десең азыр караганыңа эле 150 сомдон карайт азыр. Экөөнү 300 сом төлөп, а мен тапканым даже продуктама жетпей калат да. Анын үстүнөн буну бирөөгө таштасам, бул көбүрөөк ыйлап калса уже өзүн жоготуп коет, көгөрүп элечи. Ошодон корком, көгөрүп калса уже сразу больницага алып барып же караш не кылыш керек да, өзүнө келтириш керек да. Өзүм караганда мынтип ыйлатпай, көзүнө карап, сразу ыйлаганда алаксытып, сорочуга аракет кылам да. Макрон болсо майыбыз жок, майыбыз болсо макронубуз жок болуп калат. Кээде пияз менен не куруп берип коем. Кичине май болсо пияз же картошка куруп берип коем. А если картошка, пияз жок болсо, жөндөй макронду сууга кайнатып, эптеп алаксытып кулсана бир нерсе багыш үчүн сууга кайнатып эле жегизип коем да. Акчабыз болгондо мага моундай чоң мороженое алып беришпи деп жалдырап келет. Ошол үчүн көпөйүшкө деле чыгарып не кылбайм да булачы. Ама кичинекейимди кое чыгарсам көп талашып үшүнө элек да. Бул кызымды чыгарсам ошентип ыйлап келет. Апа, биздин акчабыз жок болуп атат. Бизде качан акчабыз болуп атат, апа, качан бизге мындай алып бересиз? Апа, бул мындай көйнөк кийип алыптыр. Гүлү бар көйнөк, мага деле акча болгондо алып берип коюңузчу деп жалдырап келет да. Ушул жерге 2 матрасым бар болду, ушул жерге жатабыз. Анан бул жакка продукталарым турат. Азыр уже продуктам деле жок, только кичине макарон эле бар. А бул нени болсо соседтерге жет. Бирөөсү күрүч берген, бирөөсү оромо берген. Балдарыңа жегип кой деп, ал уже ачып калыптыр да, анан чогултуп не кылып койгонбуз, помойгочу. Бул жака биз постоянно продукта коюп, азыр небиз жок, продуктабыз калбай калган да. А бул картошканы эме кылып атышпайсызбы? Анан биз уже мындай май жок болуп же не жок болуп калганда не кылып эле жей беребиз, картошкаларды сууга кайнатып эле тустап жей беребиз. Майыбыз болсо куруп жейбиз. Холодильнигимде көбүнчө эле дары-дармектер менен не кылабыз жашап. Бул дарыларды балам көбүнчө температура болуп, не болуп ооруйт да. Ошого бул аппетити ачкандын, тамак жешпейт балдарым. Анан бул нээлерди деле ушу соседтерибиз берет. Балам алдым эле желбей калды эле, берип койчу деп. Анан бул вареньяларды деле ушу соседтерибиз балдарына жегизип койчу, ушундай. Мен балдарым таттуу жебейт, балдарым жок дегенде чайга кошуп берип койчу дейт. Мустак бекен. Жок, суу деп сурап атканы го бул. Сууну ушинтип сурайбыз биз. Мустак бекен. Анан бул вареньяларды ушинтип сууга кошуп туруп эле баклажка не кылып коем. Сууну кайнак сууну элечи. Компот сыяктуу кылып жасап коем да, чтобы сокпок алганы. Шарты жок болгонго. Ушинтип өздөрү магазинге чыкса бизге айран же өздөрүнө бир нерсе алса, желбей калса, варенье алса, вареньясын кичине жеп көрүп, калганын бизге берет. Ушинтип балдарыңа берип койчу деп. Өзүм деле жеп не кылбайм. Ушу балдарым тойсо экен деп коюп коем, сактапчы. Эптеп усланып кулса тойсо деп, кече буну да ушу могу жерде плов берген, эже берген. Балаңа жегизип койчу деп. Урматтуу көрүүчү, наристелерибиз ток болсун, ар бир үйдө тынчтык болсун дейбиз. Айзат, балким аз күндүн ичинде жашооңуз бир жакшы нукка өзгөрөт. Кайрымдуу эл бар, сизге жардам берем деген биздин инсандарыбыз дагы азыр бар болсо керек. Мына ушул жерде көрсөтүлгөн реквизиттерге колуңуздардан келген жардамыңыздарды
сунсаңыздар болот. Айзаттын атына таандык реквизиттер. Сиздер менен коштошобуз. Эгер сиздин дагы тагдырыңыз аянычтуу болсо, биз Супер ТВ каналы маалыматтык колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова, бар болуңуздар.